Азыр биз жыйынтыктоочу катарларды токуйбуз. 3 чынжыр алып алабыз. Эми биз ар бир таякчаларыбыздын үстүнө бирден таякчаларды токуп чыгабыз. Таякчаларыбыздын санын көбөйтпөйбүз дагы, азайтпайбыз дагы. Менде 20 таякча бар. 20 таякчанын үстүнө бирден токуп чыгам. Эгерде сиздер 18 же 16 таякча токкан болсоңуздар, анда ар бир таякчанын үстүнө бирден токуп чыгасыздар сиздер дагы. Алдыда биз дагы 5 эле катар токуйбуз. Ар биринин үстүнө бирден токуп чыктык. Бул жерде 2 чынжыр болгону үчүн биз ал жерге 2 таякча токуйбуз. Ушул арканын ичинен курчокту өткөрүп, ал аркабызга 2 таякча токуйбуз. Бир илмек алып, кийинки таякчаларыбыздын үстүнө дагы бирден таякчаларды токуйбуз. Кайрадан илмек алып, кийинки аркабыздын үстүнө дагы 2 таякча токуйбуз. Катардын аягына чейин ушул иретте токуп алабыз. Эң биринчи таякчабызга жетип келген соң, 3-чү чынжыр менен бириктирип алабыз. Эми кайрадан 3 чынжыр алып алабыз. Биз бул катарда дагы баштапкы катардагыдай токуп чыгабыз. Ар бир таякчанын үстүнө бирден таякчаларды токуйбуз. Бул катарда дагы биз бир илмектүү таякчаларды токуп аяктайбыз. Ар бир чынжырдын ичине бир илмектүү таякчаларды токуп чыгабыз. Бул катарды дагы токуп чыктык. Эми эң биринчи таягыбыздын 3-чү чынжырын эсептеп, 3-чү чынжыр менен бириктирип алабыз. Эми биз 3 чынжыр эмес, 1 эле чынжыр алып алабыз. Эми биз илмексиз таякчаларды токуп чыгабыз бул катарыбызда. Ал үчүн ушундай кылып, курчогубузга илмек албай, ушундай кылып токуп чыгабыз. Бул болсо илмексиз таякча деп аталат. Сиздер дагы адашып кетпеш үчүн ушундай кылып белгилеп алсаңыздар болот. Эң биринчи таякчаны эми ал эң биринчи таякчабыздын чынжыры менен бириктирип алабыз. Биз эми ушул эле көрүнүштө дагы бир катар токуп чыгышыбыз керек. Кайрадан бир чынжыр алып, бул катарыбызды дагы биз илмексиз таякчалар менен токуп чыгабыз. Ар бир чынжырыбыздын үстүнө бирден илмексиз таякчаларды токуп чыгабыз. Ушундай кылып сиздер дагы белгилеп алсаңыздар болот. Адашып кетпеш үчүн.
Бул катарыбызды дагы биз белгиленген жерге чейин илмексиз таякчалар менен токуп аяктайбыз. Белгиленген жерге чейин токуп алдык. Эми эң биринчи таякча менен бириктирип алабыз. Алдыда бизде бир эле катар калды. Ал үчүн биз бир чынжыр алып алабыз дагы. Илмек албай, кийинки чынжырыбызга крючокду өткөрүп, бир илмек чыгарып алып, колубузда турган жипти ушундай кылып эки илмекти айландырып аласыздар дагы. Кайрадан аны ушундай кылып эки илмекти бир илип аласыздар. Кайрадан кийинки чынжырга өткөрүп алып, ушул жипти ал эки илмекти айландырып чыгып алып, кайра эле илип туруп, эки илмекти өткөрүп алабыз. Адашып кетпеш үчүн ушундай кылып белгилеп алсаңыздар болот сиздер дагы. Дагы бир нече ирет көргөзүп берейин. Бул биздин токуп жаткан топубуздун көлөмүн өзгөртпөй, өз көлөмүн сактап туруусун камсыздап берет. Эгерде биз бул катарды токубай турган болсок, анда биз токуган топубуз бир нече жолу кийилгенден соң ал өзүнүн формасын таштап чоюлуп кетүүсү мүмкүн. Бул топубуздун чоюлбай өзүнүн формасын сактап турганга жардам берет. Белгиленген жерге чейин токуп алдык. Эми кайрадан бириктирип алышыбыз керек болот. Бириктирип алдык. Эми бир чынжыр алып алып, жипти кыркып алабыз. Ушундай кылып чыгарып алып, эми биз бул жипти жашырып алышыбыз керек болот. Ичкери көздөй, топубуздун ички жагын көздөй жашырып алабыз. Бышыктап байлап алсаңыздар болот сиздер дагы. Сиздер өзүңүздөргө ыңгайлуу кылып, чынжырлардын арасынан өткөрүп, бул жибибизди жашырып алсаңыздар болот. Эң баштапкы жипти дагы мен көргөзбөй жашырып алдым. Байлап туруп, аны дагы кыркып салдым. Мынакей достор, бул 6 айдан 9 айга чейинки балдар үчүн токулган топу. Ал эми бул болсо
чоң кишилер үчүн, чоң адамдар үчүн токулган топубуз. Сиздер менен биз бүгүнкү сабакта ушул топуну токудук. Эгерде менин видеолорум сиздерге жаккан болсо, анда каналыма катталып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.